29-июльдан 4-августка чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы аптада кылган аракеттериңиз дароо эле натыйжасын берет. Жаңы иш баштоого мүмкүнчүлүк жогору. Келечекте өнөктөш боло турган адамдар менен байланыш түзөсүз. Дос, кесиптештер тараптан ишиңизге тоскоолдуктар жаралып калышы дагы толук ыктымал. Ийгилик жаратуу үчүн бүтүндөй дүйнө каршы чыкса да, агымга каршы сүзүңүз. Букачар жылдызы көтөрүңкү маанай коштоп, ишиңизде жетишкендиктер орун алат. Өзгөчө чыгармачылык менен алектенгендер үчүн апта жемиштүү болот. Жеке жашооңузга байланыштуу маанилүү маселени чечүүгө ыңгайлуу мезгил. Айымдарга жаңы жолугушуулар болушу күтүлөт. Мойнуңузга көп ишти үйүп алуудан алыс болгонуңуз оң. Эгиздер жылдызы бардык эле иштер сиз ойлогондой боло бербейт. Максаттарыңызды так аныктап алмайынча аракетиңиз текке кетет. Беделиңизге шек келтирбейин десеңиз, айрым мамилелештерди курулай айыптоодон алыс болуңуз. Аптанын экинчи жарымында жагымдуу пикир алмашуулар орун алышы мүмкүн. Бөйөн жылдызы апта ичи иштен оолак болуп, өзүңүзгө бир аз эс алуу жарыялаңыз. Жакындарыңыздын ишине кийлигишпей турганыңыз жөндүү. Киреше кирип, капчыгыңыз кампаят. Жолдо жүрүүдө абайлаңыз, этият болуңуз. Ошондой эле сүйүү мамилесин турукташтырууга ыңгайлуу апта. Ден соолугуңузга дагы кам көрүп, тамактануу рационуңузга өзгөчө көңүл буруңуз. Арстан жылдызы жылдыздар сизди эмгекчилдикке чакырат. Ийгилик жаратуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издейиңиз, өзүңүз үчүн эринбеңиз. Сөзсүз аракетиңиздин натыйжасын көрөсүз. Ден соолугуңузга көйгөй жаралбасын десеңиз, иш планыңызды жеңилдетип алганыңыз оң. Апта соңунда жагымдуу кабарды угасыз. Бийкеш жылдызы жайкы аптапта эс алууну эңсеп жүргөнүңүз менен жумушуңуз шартыңыз ага жол бербей жаткан болсо, бул жолу эс алуу үчүн мүмкүнчүлүк түзүлөт. Орун алган майда жагдайларды эске албаганда сиз үчүн ийгиликтүү апта болмокчу. Иштин алга жылуусу, сүйүү, үй-бүлөдөгү жылуу мамилелер сизге бакыт гана тартуулайт. Тараза жылдызы маанилүү иш-чаралар, көп эмгекти талап кылган иштер орун алат. Андыктан энергияңызды пайдасыз иштерге коротуп албаңыз. Коомдук иштердеги өнүктөштүк сиз үчүн маанилүү болуп чыга келет. Сиздин оптималдуу чечим чыгаруудагы жөндөмүңүз мактоого арзыйт. Айрым таразаларда кызматтык роман орун алышы мүмкүн. Кезектеги жылдыз белги чаян жылдызы. Ишиңиздеги жаралган көйгөйлөр, сүйүктүүңүз менен болгон пикир келишпестик, мунун баары тез эле өтүп кетет. Андыктан маанайыңызды чөктүрбөңүз. Баарын жайына коюп, жалгыз калып ойлонууга убакыт бөлгөнүңүз оң. Баарына сабырдуулук менен карап, чыр-чатакка жол бербеңиз. Жачы жылдызы саякат, эс алуу, өзгөчө сезимдер менен коштолгон күндөр тууралуу пландарды ишке ашырууга шашылбаңыз. Ал күндөр дагы алыс эмес. Аптада сизге бөлүнгөн иштерди ийине жеткире аткарганыңыз менен ийгиликке жетишесиз, ийгиликсиз тарапта болот. Мындан сырткары туугандар менен маанилүү маселени талкуулап жетишесиз. Текечер жылдызы күтүлбөгөн жагымдуу белектер орун алып кубанасыз. Алдыда ишиңизге байланыштуу жолугушуулар көп болот. Андыктан өзүңүздү иретке келтирип, гардеробуңузду жаңылоого кез келди. Жаңы түзүлгөн мамилени өнүктүрүүгө шашылбаңыз. Маанайыңыз түшүп, жумушуңузда терс таасирин дагы тийгизип коюшу мүмкүн. Суу куяр жылдызы социалдык тармактардан, интернет желесинен оолактап, реалдуу жашоодо орун алган бурулуштарга көңүл буруңуз. Үй-бүлөлүк бюджетке киреше алып келе турган иштер менен гана алек болгонуңуз туура болот. Бул үчүн аптада мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбоо керек. Эски карызыңызды бергенге, ошондой эле карыздарды кайра кайтарып алууга ыңгайлуу мезгил. Соңку жылдыз белги балыктар жылдызы. Кызыктуу пикир алышуу, жагымдуу таанышуу, мунун баары бул аптада орун алмакчы. Жеке иштер менен же болбосо жумушуңузга байланыштуу алыска сапарга чыгышыңыз дагы толук ыктымал. Ийгиликтен кол жууп калбайын десеңиз, сөзүңүздү тизгиндеңиз. Апта соңунда үйүңүзгө күтүлбөгөн конок келиши дагы мүмкүн. Сиздер 29-июльдан 4-августка чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Айжан Руманбетова тааныштырдым. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.